Утмун күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Таиланд менен Камбоджа 5 күн бири-бирине аткылашып, соккуларды берип, акырында Америка Кошмо Штаттарынын айтуусу боюнча алардын ортомчулугу менен от атышууну токтотушту да. Ошол тынчтык келишимге кол коюшту. Биринчиден, баягы согуш башталган экинчи эле күнү эле Камбоджа Таиландка айтышкан, биз деген согушка кызыктар эмеспиз, тынчтыкка кызыктарбыз. Биздин мындай эч кандай согушту улантууга кызыкчылыгыбыз жок. Келгиле тынчтыкка келели деп айтты эле да. Серепчилердин көптөрү айткан, ошо Камбоджанын калкы анча көп эмес, Таиланддын калкы ошо 72 миллионго жакын. Таиланддын 5% эркектери армияда кызмат өтөйт. Ошондо Таиланддын армиясы аябай катуу мындай кандайдыр бир сокку берип Камбоджаны алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан Таиланд ушул согушка кызыктар окшойт деген нерселерди айтышты эле, бирок Малайзиядан ошо чогулушуп кечээки күнү 28-текеде ошо Камбоджа Таиланд башчылары сүйлөшүп ошо от токтотууну макулдаштырышты да. Анан Америка Кошмо Штаттарынын президенти Трамп заматта эле чыга калды. Мынакей мен ушул тынчтыкты орноттум, АКШ эң күчтүү, эң сонун ушундай кандайдыр бир тынчтыкты орнотууга жөндөмү чоң деп айтты да. Путраджая деген шаарда жолугушуптур. Анвар Ибрагим Малайзиянын биринчи министри, премьер-министри ошо ASEAN блокто башчылык кылат экен. Асия бул Азия, Тынч океан өлкөлөрүнүн кандайдыр блогу, кошулмалары, бирикмеси. Ошол жерден биргелешип ал өлкөлөр өз саясатын, соодасын жүргүзүшөт да. Анан Камбоджа, Таиланд экөө тең алардын өкүлчүлүктөрү келишти Путраджаяга. Анан тынымсыз тез от атышууну токтотуу келишимге кол коюп туруп, ошо бүгүн 29-текеде ошо эртеден баштап согуш ок атууларды токтотту да. Анан ошо пресс-конференцияны ачып, андан кийин айтышты, бул деген чечим ошо так жана аткарылат деген ушундай сөздөрдү айтышты да. Анан аябай жакшы ушундай жолугушуу болду дейт, жакшы сүйлөштүк, болгон чыңалуу суроолорду чечип алдык дейт. Анан ошо аябай көп адам өлгөнүнө карабастан, бүгүнкү маалымат боюнча 40-ка чейин барып атат өлгөндөрдүн саны. Ошо аябай мындай бизди кейитти, бирок кантсе дагы ошо орто пикирди таап, ошого келиштик деп айтты да. Ошону Камбоджанын премьер-министри Хун Манет айтып жатат. Анан Таиланддын тарабынан болсо премьер-министрдин ыйгарым укуктарын аткаруучу киши бул Пхутам Веачаяй деген киши келди. Ал деген ошо мурунку премьер-министрдин орун басары болчу. Ал деген ошо аны ошо министрдин алмаштырганы, берки премьер-министрге наразы болуп, улутчулдар Таиландтыкы, сен деген эмнеге Камбоджага барып баягы жайласың, алардын атына биздин армиянын атагын жамандайсың, атагын түшүрөсүң деген ушундай айыптар менен кетиришкен болчу да жумуштан. Анан ошол негизи Пхутам Веачаяй ошо Малайзиядан сүйлөшүүлөрдүн астынан кичине ошо Камбоджанын ошо чындыкка ынанаарына ишенбейм деген сөздөрдү айтып баштаган. Анан бирок баягы сүйлөшүүлөрдөн кийин айтты, Бангкок ошо тынчтык келишимге макул болду дейт, Таиланд макул болду дейт. Жана биз деген ушул келишимди эки тараптуу жана толук жоопкерчилик менен аткарабыз деген убадасын берип кетти да. Убадасын берип кеткенден кийин эң негизгиси ошо Дональд Трамп айтып атат, мына мен укмушмун, мен ушуларга чалып сүйлөштүм дейт, мен деген токтоткула дедим дейт. Баса Трамп дагы айтып атат, Орусияга ультиматум берди эле 50 күн, сентябрга чейин. Азыр болсо айтып атат, жок, мен деген ультиматумду кыскартам деп айтты да, ошо Орусияны тынчтыкка келтирем. Азыр ошол Таиланд менен Камбоджаны тынчтыкка келтиргендей дегендей айтып баштады. Анан албетте ошол Таиланд Камбоджанын атышуулары кандуу болсо десек адашпайбыз. Ошо алардын жалпы чек арасынын ошо чети 800 километр бири-бирине тийишкен жерлери.
Анан 33 ошо аскер жана тынч жарандар каза болду деп айтып атышат расмий түрдө. Расмий эмес түрдө андан да көптөгөн сандар айтылып атат. Анан албетте мисалы үчүн Таиланд тарабынан 40 миңдей ошо Таиланддын жарандары чек ара тарабынан көчүрүлдү. Камбоджадан да канча көчүрүлгөнү, канча өлгөнү Камбоджа өкмөтү унчукпай жатат. Анан ошол негизи сүйлөшүүлөрдү эң биринчи Камбоджа суранды. Ага алгачкы Малайзия ушундай сунуш кылды. Биз ортомчу болобуз, биз ушул тынчтыкты орнотобуз деп. Кытай менен АКШ ушул эле заматта согуш башталарда экинчи суткасында чыгып алышып, алар деген биз да ошо көмөктөшөбүз тынчтыкты орнотконго деп айтышты. Жана Кытай да АКШ дагы айтышты, биз деген такыр кызыктар эмеспиз ушул жерден согуш болуп кеткенине. Ошондуктан биз эки тараптуу тең айтабыз, ошо тынчтыкка келгиле, же болбосо кандайдыр бир жооптор биз тарабынан дагы чаралар көрүлөт дегендей нерселерди айтышты. Ошол Дональд Трамп өзү Кытайдын тышкы иштер министрлиги өзүнүн пикирин айткандан кийин Дональд Трамп чалды ошол Таиландка да, Камбоджага да чалып туруп ошо токтоткула деди согушту. Анткени эгерде алар токтотпосо, ошол дүйнө жүзүнө болуп аткан соода санкцияларын так ушул өлкөлөргө дагы салабыз деди жана соода келишимдерге келбейбиз деди, силерди кууратабыз деп койду да. Анын өзүнүн Truth Social деген ошо жеке Трамптын өзүнүн социалдык тармагында ал айтты, эки өлкө менен сүйлөштүм дейт, экөө тең тез бири менен жолукканга жана ошо тынчтык орнотконго макулдугун айтышты деп айтты да. Мен аларды ынандырдым деп койду да. Анан албетте бул согуш, бул боло турган согуш, бул боло турган баягы болуп кеткен мындай тирешүү, бул деген кече эле болуп кеткен эмес, бул деген 100 жылдан бери уланып атат. 100 жылдан бери ошол Хмер империясы бар болгон. Прахивихея Тамоханхом деген храмдар, же болбосо баягы ыйык жерлер ошол хмерлер менен курулган болчу. Бирок Таиланд айтып атат, бул тай культурасы дейт, тай маданияты, бул биздики дейт. Камбоджа болсо жок, хмерлер бул биздин түпкү ата тегибиз, биздики дейт да. Ошентип бири бирине талашып келе жатышат. Ошо чек арасын Франция орноткон. Франция албетте эч кимди сураган жок ошол жерден баягы колониясын куруп атканда. Вьетнам Францияны кубалап ийгенде Франция ушул чек араны чийип кетип анан кеткен да. Ошо баягы кичине мындай уруш талаштарды жаратып койгон да. Анан албетте ошо камбоджалык аскер өлгөндөн кийин ошо согуш болуп кетти. Чоң согуш болуп кеткенде 24-текеде атышуулар, бомба атуулар болду. Анан мындай аябай катуу чоң аралыктан атышуулар, түзмө-түз кагылышуулар болгон жок дейт. Аралыктан атышуулар болду, бирок анан ошо азыр токтоп калды да. Ошентип бүгүнкү күндөн баштап Таиланд менен Камбоджанын ортосунда кайра тынчтык келишим түзүлдү да. Бирок көп серепчилер айтып атат, бул суроо чечиле элек дейт. Ушул суроо чечилиш үчүн эки тараптын тең дооматын угуп, эки тараптын тең ошо кандайдыр бир койгон чечимдерине мындай орточо чечимди табыш керек болот дейт. Антпесе бул нерсе уланат деген сөздөр айтылууда. Ошо кандай дейсиздер? Ошо негизи Камбоджа мурда күнү аскерин жылдырып ийгенден кийин деңиз чек арасы боюнча ошондо Паттайяга, ошо туристтик эң мындай популярдуу десе жерге, Таиландка коркунуч туулуп калган. Бирок азыр ошо тынчтык келишим бүтөрү менен кайра туристтик мындай меймандарга эч кандай мындай коркунуч жок десе деп эсептесе болот деп айтылып жатат. Бирок кандай деп ойлойсуздар? Ошо Таиландка комментарийлерге мурунку видеого окудум. Ошо аяктан турмуш кургандар да бар экен, Таиландтан кыз алгандар да бар экен. Ошо Таиландка күбө бала болуп баргандар бар экен. Ошо өзүңөрдүн пикириңерди жазып койгула. Эми коопсуз болобу ошо Таиландка барыш? Мисалы үчүн биздин Кыргызстандан бир нече турист барып келет экен да, бир нече. Кыргыздын эми барбаган жери жок да. Ошол жерге да биздин туугандарыбыз барат экен.
коноктойт экен, кээ бир учурда иштеп да келгенге үлгүрөт экен да. Анан ошон үчүн пикириңерди жазгыла. Азыр коопсуз болобу ушул жылдары ушул кышы мисалы үчүн Таиландка барууну же кандайдыр бир силердин инсайдердик маалымат барбы? Аякта тынч эмес болуп калышы ыктымалбы? Пикириңерди комментарийден күтөм. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердикте сенин куралың ал. О, от души.